Экинчisi, сиздин пикириңиз кандай? Мына Жайыл районунда болгон кыздын өлүмү боюнча, Бурулай боюнча эмне үчүн министрдин орун басарлары жумуштан кетпейт? Ушу начальник УД эле күнөөлүүбү? Бул министрдин орун басарлары жооп бериш керек. Булар чыгып ошол жактарда иштеш керек. Мына азыркы министрдин мен бир ишин жактырдым. Бул өзү разводко катышып, формасына чейин карап, духун, рухун көтөрүп атат. Министр, замминистр ушундай жетекчи болуш керек. Эмнеге аларды жумуштан жоопкерчиликтүү замдарды албайсыздар? Биз жакында ошол Бурулайдын өлүмүнөн кийин гендерлик саясат боюнча өзүнчө кеңеш бар. Ага мен катышып чогуу өттүк. Чоң жыйын болду. Бул эми туура эмес болду. Анын бир гана нерсеси бул биздин ошол жерде иштеп аткан милиция кызматкерлеринин өзүнүн укугун билбегени да, милдетин да билбегени, кылмышкер менен тигини экөөнү бир кабинетке камап койгону, анан бычак менен кийирип атканы элементардык бир эрежелерди, тартипти билбегендиги. Экинчиси, орун басар дегенди азыр карап атат. Министрибиз өзү Сооронбай Шарипович да айтты. Карап, баардык жанагы кетиргендердин баары, тиешелердин баарын кетирдик. Эми орун басарлар боюнча дагы биз өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Мына сиз Кочкор районунун атуулусуз да, кичи мекениңиз Кочкор району. Мына сизге чейинки премьерлер баары жакшы иштеп, мына Кыргызстанга белгилүү инсандар чыкты. Сиз жакында Кочкор районунда мектеп ачып 10 миллион сом мына кургула деп жардам берип атасыз да. Сизге чейинки вице-премьер-министр болгон Кочкордон, ушул Базар Коргон районунун Жайтерек 10 секунд. Жайтерек деген айылына жол салганда, сиз ошол жерге бир барып келесизби? Мына азыр ошол айылдын элдери менден сурап атат, сурап коюңузчу деп. Мен сиз менен кошо барып көрсөтүп келем. Ал жерде да тагдыр оор да, өтө. Баралы. Жана Рахмат. Кочкорго деген эми ал өзүм жериме тарткандык эмес. Ал 3 жылдан бери котлованын казып коюп, жанагы арматураларын жеткирип коюп жүргөн жер экен. Ошол жерге алып барып эми бергенге туура келди. Себеби деген ал жерде дагы элдин өзүнүн арыз муңу болду да. Рахмат.